1 марттан баштап өлкөдө электр чубалгыларын оңдоо иштери башталат. Жыл сайын график боюнча 1 апрелден башталган аткарылуучу иштер быйыл 1 мартта башталат. Оңдоо иштери 1 октябрга чейин жүрөт. Кайсыл аймакта убактылуу өчүрүүлөр болорун энергетика министрлиги алдын ала айтып, жарандарды кабардар кылышат. Азыркы тапта өлкөдө электр энергиясы жетиштүү, алдыда эч кандай коркунучтар жок. Токтогул КЭСинде суу аз же жетиштүү болгонуна карабай, элге берилчү электр жарыгы үзгүлтүккө учурабайт жана эч кандай чектөөлөр болбойт. Болгону оңдоо иштерине графикке жараша маалы менен өчүрүлөт. Алдын ала энергия компаниялары кайсы жерлер өчөт, графиктерди илет. Сиздердин жардамыңыздар менен элге жеткизишибиз керек. Ошол графиктердин баардыгын мен бүгүн эле эртең менен жетекчилерди чогултуп туруп тапшырма бердим. Ар бир кайсы жер өчөт, эл билиш керек. Эл пландаш керек. Анткени ар бир адамдын өзүнүн үйүндө, сыртта, башка жакта тиричиликтери бар. Ошон үчүн биз аларга тоскоол болбошубуз керек. Алдын ала баягы кемчиликтер боло турган болсо мен айтып кетет элем. Биздин колл-центрлер иштеп атат, биздин өзүбүздүн адистерибиз өзүнүн ордунда иштеп атат. Мен министр катары 24 саат дайыммын. Сын пикирлерге же болбосо сунуштарга ар кандай суроолорго жооп бергенге биз дайынбыз.